95-жылдан бери эс алуудамын. Меш толду окшойт. Бул дене тарбия, басып кыймылдап жүрөм. Жатып алсам, отурсам оорулар жабыша берет. Ой, бул жерде абдан жаш экенмин. Жогорку окуу жайды бүтүргөндөн кийин. Бул неберем. Мен дайыма бир нерсе кылам, бир нерсе менен алек болом. Ошондуктан менин эскерүү менен жашаганга убактым жок. Бирок апам менен атамды эстейм. Мен алардын жалгыз кызы болчумун. Алар мени руханий жактан өстүрүштү. Атам эч качан арак иччү эмес. Апам экөө намаз окушчу. Шаарда чоңойгом, айылга турмушка чыккам. Жолдошум экөөбүз колледжди бүтүп баш коштук. Андан кийин ал юридикалык факультетке өттү. Окуусун бүтүп жакшы иштеди. Бирок укук коргоо органдарына бараар замат ич баштады. Ошондон кийин укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жаман көрүп баштадым. Когда слушаешь проблемы каждого, а у каждого есть проблемы в пожилом возрасте. Аргимдин көйгөйүн угуп, карганда аргимдин көйгөйү бар болот экен. Окуу жайларда илимий чалбарууда, студенттер менен, мугалимдер менен, калк менен баарлашууда топтогон тажрыйбаны колдонуу керек. Эл менен баарлашуу тажрыйбам, алган билимим азыркы ишиме жардам берип, ар кимге жекече мамиле жасап, улгайган адамдардын көйгөйүн аларга кеңеш берүүдө жардам берет. У кого есть проблема? Быйыл ак карагатты кырктым. Бул Гилиастын өскөнү, а бул менин Маленам. Бүтөө иштерин жазында кылам. Мына менин сүйүктүү жасмин гүлүм. Бул абдан жагымдуу жыттанып турат. Кандай? Жакшы. Келем азыр. Биз аларга мындан ары ушундай кыйын мезгилде кантип аман калууну үйрөтөбүз. Болгон азыр мамлекеттен жардам, колдоо ала албай жатам. Чынында эле карылар арасында кадрдык ресурстар көп. Чеберлик, чоң тажрыйба, билим менен үйдө отурушат. Не удел сидят дома. Когда я ушел на пенсию, это было 6 лет назад.
Мен пенсияга чыкканда 6 жыл мурун Тыныстанов көчөсүн бойлоп жүрүп, ардагер күндүзгү борборун көрдүм. Мен кирип эмне болгон борбор экенине кызыктым. Менден сурашты: "Канча жаштасың? Пенсионерсиңби?" Мен ооба пенсионермин. Борбордун жашоосуна активдүү катышкым келет деп жооп бердим. Коом дегенде кары жаштебей чогулганда бир кызыкчылык пайда болот дедим. Ардагер борборунда кары картаңдар шахмат ойноп, ансамбльде ырдап, иш-чараларда коллектив болуп чыгышат. Анан кол өнөрчүлүк дагы бар. Бирок мен сайма сайбайм. Биз ушинтип чогулабыз, отурабыз, тигини муну сүйлөшөбүз. Анан менин теннис ойноп жүргөнүмдү билишти. Жана ардагердин директору мага балдарды чогултуп ойногула дегеннен биз ойной баштадык. Кийин жакшылык үйдө теннис бар экенин айтканынан ушул жерге чогулалы деп чечтик. 3 жылдан бери ушул жерде чогулуп ойноп жатабыз. Биз жакшы натыйжаларга жетиштик. Улумундагы адамдардын арасынан мен 2 жолу чемпион болгом. Биздин Ильяс 3-чү орунду алды. Нас не ценит, зато народ ценит. Народ ценит. Бизди кээде баалашпайт, бирок эл баалайт. Карларга жардам берип жатканыбызды эл баалап көрүп жатат. Мисалы, геронтологиялык кызматтарды, бекер медициналык кызматтарды көрсөтөбүз. Дарыгерлердин ансыз деле аз айлыгы менен жумушу көп, бирок алар да жумасына 2-3 жолу келишет. Телефон аркылуу байланышып жардам сурайбыз. Караколдуу геронтологиялык кыймылды биринчилерден болуп баштаганбыз. Бул биздин Гагариндик жол дегендей. Мен геронтологияны уланткым келет. Бул башкача айтканда карылардын жигердүү узак жашоосу. Алар жумушка ээ болгусу келет, өз борборун, мекемеси болгусу келет, тажап кеткен учурда келип, жан дүйнөсүн тынчтандырып. Как-то вот заведение, где бы они приходили и свою отдушину говорили. Төгүлүн жыттап сайраган азайын көчөп кусалык алсызмын жипсиз байланган ансайын көчөп кусалык алсызмын жипсиз байланган. Бул жерде үйдө эригип отуруп чакты, бул жерден өзүңдүн көңүлүң ачык, жасаган иштерге кызыгасың, алаксыйсың дегендей. Ардагер эң биринчи общение орусча сүйлөп, бири-бирибизди таанышып, бири-бирибизде опыт алмашып дегенде момундайларда бири-бирибизге үйрөтүп, негизи жакшы организацияда биз үчүн, ардагерлер үчүн. Көңүл ачабыз, шахмат ойнойбуз, антимтебиз, кээде концертте койгон күндөр болду. Өзүбүз мындай репетицияга өзүбүз даярданып, өзгөчөбүз менен дагы ошо жакшы. Мен ыраазымын. Бул деген ушунча адамдарды үйдө жатканын, эчтекени көрбөй аткан кээ бирөө бар да, капа болуп, жалгыз, ушундай жалгыздыкта жашагандардын баарын ушул жерге чогултуп, баягы таланттарын кээ бирөөнүкүн кадимкидей көрсөтүп, ырдагандарын, кол өнөрчүлүктөрүн, жанакы кийиз менен, курак менен жасагандардын баарын көргөзмөлөргө алып чыгат. Ошондой эле адамдардын, аялдардын баягы көңүлү көтөрүлөт да. Я человек, по сути, как-то активный. Мен чындыгында активдүү адаммын жана менин бардык ишмердүүлүгүм пенсияга чыкканга чейин ушундай болчу. Мүмкүн генетика боюнча мен атама окшошмун. Мен туруктуу жана жигердүү көп нерсеге жетишүүгө аракет кылдым. Кийинчерээк бейөкмөт уюмдар өз максатына жетүүгө, элге керек болуу үчүн бардык билимиңди жана жөндөмүңдү колдоно ала турган резерв экенин түшүндүм. Где можно выкласть, то есть вложить свои знания, навыки для того, чтобы вот достичь своей цели.
уюмдарга салыштырганда бул ардагерлердин басып өткөн жолу, тажрыйбалары коомго керек деп ойлойм да. Ошол тажрыйбаларды кандайдыр бир деңгээлде чогултуп, жыйнап, жаштарга жеткиликтүү кылса, коомубузга ардагерлердин таасири өтө зор болор эле да. Деген экен. Бирок бир чет укпаган деле жакшы экен. Эмне сүйлөшүп атканы? Гүл жасаш керек окшойт, Жазуучуга мен айтып атпайм, 76 жашка чыкканда кандайдыр бир Алла Тааладан илхам келип калды да. А мен эми 40 жылдан ашык жоопту кызматтарда жүрүп, качан мен адабият менен аралашат элем? То есть, по-русски говоря, некогда мне было этим заниматься литературой. А вот когда мне исполнилось 76 лет, мне вот как-то пришлось это самое. Башкаларга салыштырма кыргыз калкы көп эмес да, элдин саны анча деле. Эмнеге ынтымактуу жашабайбыз, эң ыңгайлуу шарт түзүлсө элибизде. Ел ичинде сүймөнчүлүктү таасир бермек, ынтымакты өлкө башчы жетекчилер куруп берсе, тынчтык менен ынтымактар жок болсо, өлкө эч качан айланбайт күчтүү мамлекетке. Миграция бул биздин кайгы. Тескерисинче, биздин система ар кимдин өз орду боло турган бир нукка келсе, жакшы болмок. Биринчи кезекте жаштар үчүн. Жакшы имараттар жана жумуш орундары көп болсун. Мүмкүн качандыр бир күнү ушуга жетип, чоң ата, чоң энелерибиз сыймыктуу жашоого жетип, жакшы каарлыкка татыктуу болушса деген үмүт менен жашайбыз. Эмне үчүн жок? Бул абдан жакшы болот. Почему нет? Было бы очень прекрасно. Обидно. Если бы был такой городской центр, Шаардан мындай борборун жок экени өкүндүрөт. Эмнеге карлар барышпайт? Өкүнүчтүү. Имаратыбыз бар болгону менен кичинекей экени өкүнүчтүү. Ал эми бул жерге жакын жерде кар картаңдар үчүн юбилейлерин өткөрө турган кафе ачса же жөн эле карлар үчүн медициналык пункт ачса жакшы болмок. Алар ыраазы болушмак. Бул мамлекеттин карларга болгон камкордугу болмок. Тилекке каршы биз буга жете албай жатабыз. Но, к сожалению, этого пока мы не добились. Когда чувствуешь проблему, знаешь, как помочь. Качан маселени сезе алганда жардам бере аласың. Бирөөнө кеңеш менен, бирөөнө конкреттүү гуманитардык жардам менен, бирөөнө юридикалык жардам көрсөтөсүң. Албетте бул үчүн билим да керек. Эң биринчи бул жардам берүүнү каалоо. Эгерде жардам бергиң келсе, сөзсүз колдон келет.
Раз хочешь помочь, получится. После этого, да. Жолугушуудан кийин ооба баарлашуу бар да бир нерсе кылабыз, позитивдүү маанай менен үйгө кайтабыз. С настроением. Ардагер де жакшы. Хорошо, Ардагер. Ишканасы жарандарды арзан өмір менен камсыздоо максатында оочуп ташуучу оонун алды. Алардын ачкычы энергетика министри Досболбек Мырзаев ушул жумуштарды баштады. Портал айтканда конкурс жарыялады. Муниципалдык резервге Есть трагедия. Трагедия болот, комедия да болот. Жалгыз жашайсың деген таарыныч бар. Пустоту заполняет. Боштукту, Общество коомго келген адамдар толукташат. приходит люди. Ардагерлер.